Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү видеодо Arduino платасы менен дал ушундай радар системасын жасаганды үйрөнөбүз. Бүгүнкү бизге керектелүүчү каражаттар Arduino Uno платасы, ультра үндүү датчик, 4 папа-мама зымдары, 3 папа-папа зымдары, сервомотор жана акыркысы бредборд. Эми болсо эң оор тарабына келип калдык. Бул туташтыруу. Туташтырууну башынан Arduino менен бредбордду кубат менен камсыз кылабыз. 5 вольтту плюс тарабына жана GND'ни минус тарабына саябыз. Андан кийин болсо сервомотор. Сервомотордо 3 проводу бар экенин байкайбыз. Ал 3 проводду ар бирин өз ордуна сайып чыгыш керек. Кызылы плюс питание менен камсыз кылат. Күрөңү болсо минус питание менен. Жана сарысы сигнал. Ошол сигнал боюнча сервомотор эмне кыларын түшүнөт. Эми ар бирин өз ордуна сайып чыгалы. Кызылды плюска саябыз. Күрөңүн минуска. Жана сарыны 12 пинге так саябыз. Эми болсо ультра үндүү датчикти ар бирин туташтырып чыгыш керек. Анда 4 выходу бар экенин көрөбүз. Алардын ар бири да өз ишин жооп берет. VCC выходу плюс сигнал үчүн, жана GND выходу минус сигнал үчүн. Жана трик, анан эхо выходдары бар. Аларды дагы пин сигналдарга сайыш керек. VCC'ни плюска саябыз. GND'ни минуска. Жана трик менен эхону 10 анан 11ге. Эми болсо орнотууга келдик. Орнотууда мен клей пистолетти колдоном. Силер болсо өзүңөргө эң ыңгайлуу жолду тандасаңар болот. Эми болсо бизге код киргизиш керек. Код киргизүү үчүн Arduino'ну компьютер менен USB провод менен кошобуз. Мына бул биздин код. Бул кодду Arduino IDE тиркемесине киргизесиңер. Arduino IDE тиркемесин көчүрүш үчүн видеонун астында шилтеме калтырып коебуз. Бул коддо ар бир сап, ар бир кыймыл үчүн жооп берет. Ошол үчүн баардыгы туура болушу зарыл. Бул код үчүн дагы видеонун астында шилтеме калтырып коебуз. Эми болсо бизге радар кантип иштешин көргөнү процессинг 4 жана анын ичиндеги код керек. Алардын шилтемеси видеонун астында бар. Жана бул коддо эң маанилүүсү 20-сапта байкасаңар, myport'тон кийин com деген сөз бар. Ошол жакта силердин Arduino'да канчанчы порт болсо, ошол порт деген санды жазасыңар. Мынакей биздин радар да даяр болуп калды. Биздин радар жана анын индикатору. Индикатордо кызыл болуп турган жерлер объект бар дегенди көрсөтөт. Мисалы, азыр зарядканын блок питаниясын койсом, ошол жерлер жакыныраак кызыл болуп көрсөтөт. Биякта дагы объекттин дистанциясын көрсөтөт, канчалык алыстыкта экенин. Эгерде алып койсок, мынакей, мурункудай көрсөтпөй калат. Мына биздин проект дагы ийгиликтүү аяктап калды. Биздин каналыбызга катталып коюңуздар жана көрүшкөнчө.